Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, биздин сүйүктүү студент достор. Здравствуйте, уважаемые наши зрители, наши студенты, и огромный большой привет нашим абитуриентам. Ооба достор, эмнеге абитуриент? Анткени бүгүн бизде Сегодня, 17 мая, день открытых дверей. Ооба достор, бүгүнкү иш-чарабыз Кыргызстанда белгилеген блогерлер, өрчайындар, мырзалар, бийчилердин коштошунда болмокчу. И сегодня, и даже сейчас будут разыгрываться самые крутые призы. Например, iPhone 13, велосипед, дорогие путевки и, конечно же, неожиданные подарки только для абитуриентов. Кандай анасын, демек бул кесипке багытталуучу иш-чара Ошмуда жыл сайын уюштурулат жана жыл сайын Ошмуда 5000ден ашуун студент бүтүрүүчүлөр ачык эшик күнүнө катышат. Надеюсь, мы сегодня не потеряемся. Вперед! Уважаемый абитуриент, если ты хочешь стать врачом, педиатром, кардиологом и так далее, то это специальность для тебя. У нас в медфаке делится 6 отделений. Это лечебное дело, стоматология, педиатрия, фармация, высшее сестринское дело и МПД. Медико-профилактическое действие, которое борется с коронавирусом чаще всего. У нас еще делится на очное и вечернее обучение. Вечерний начинается с 6 и заканчивается к вечеру, полудню даже. Еще не дам. Срок обучения? Срок обучения у нас длится от 3 до 6 лет и плюс еще ординатура от 2 до 3 лет. Зависит от специализации. Хирургия 3 года, остальные чаще всего по 2 года. Все, спасибо вам большое. Кымбаттуу Ошмуга келген бүгүнкү меймандар, бардыгыңыздарды Билим майрамы 2023-тө көрүп турганыбызга кубанычтабыз, биз да кубанычтабыз десеңиздер. Ал эми азыр болсо, сиздердин өзгөчө бир кол чабыңыздар менен, сизгече бир өзгөчө алкыштарыңыздар менен мен ушул сахнага физика-математика илимдеринин доктору, профессор, Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Габаралиевич Кожобеков агайды чакырам. Болчолор болсун. Рахмат, урматтуу абитуриент достор, урматтуу бүгүнкү биздин Ош мамлекетинин билим фестивалына келген биздин бардык жалпы коноктор, мен сиздерди биринчи кезекте ушул бүгүнкү биздин чакырууду кабыл алып, ушул жерге келип Ош мамлекеттик университетинде даярдалып жаткан бардык адистиктер боюнча маалымат алып, ушул Ош мамлекеттик университетинде келип окуганга ынтызар болуп келгендигиңиздер үчүн жалпы университеттин жамаатынын атынан терең ыраазычылык билдирем. Бүгүн чындап эле Ош мамлекеттик университет жөнүндө Эркин дагы айтып кетти. Бүгүн мен биздин мектептин бүтүрүүчүлөрүнө, жалпы абитуриенттерге ушул Ош мамлекеттик университетине эч жалтанбастан келип, тапшырып окугандарга мен чакырып кетем. Эмне үчүн? Себеби бүгүн Ош мамлекеттик университети Кыргызстандагы эң мыкты 5 университет менен бирге өзгөчө статуска ээ болгон университетке айланды. Мынакей билим майрамын баштап жатып, Ош мамлекеттик университет кылган албетте мугалимдери анан студенттердин ийгилиги да ушул сахнага эң мыкты деген студенттерди, келечектеги, болочоктогу студенттердин кол чабысынын астында чакырып бир сыйлап өтүүгө уруксат этиңиздер. Кана, мен дагы мыкты болом дегендер кол чаап туруңуздар. Педагогика жана психология факультетинин студенти Акылай Тилебалдиева. Урматтуу достор, биздин кийинки факультет кыргыз филологиясы жана журналистика факультети. Саламатсыздар табирет. Бүгүнкү байрамыбыз менен сиздердин факультетиңиз кандай факультет болду? Сиздерге тапшырган студент
бүтүрүүчү кайсыл кесиптин ээси болот ошол боюнча тагыраак маалымат берсеңиз. Негизинен кыргыз филологиясы жана журналистика факультетибиз. Анын ичинен журналистика адистиктерин даярдап чыгат. Биздин факультетке тапшырган студенттер журналист болуп чыга алат. Келечекте мыкты чыгаан деп десек да болот. Биздин факультет, биздин адистик эмне мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бүгүнкү күндө журналистика коомдогу көйгөйлөрдү алып чыгуучу жана көйгөйлөрдү чечүүчү патриоттук инсан деп да айта алабыз. Ошондуктан журналистикада тапшырган студенттер же болбосо абитуриенттер сөз түрдө телеканалдарда, радиолордо, алып баруучу кызматында, кабарчы кызматында, андан сырткары башка дагы тармактарда иштей алат. Андан сырткары мамлекеттик кызматтарда ММК катчысы, пресса катчысы болуп дагы иштей алат. Бул өзүнчө бир мүмкүнчүлүк. Өзүңүз билесиз, журналистика тармагын окуп бүткөндөр бүгүнкү күндө жогорку кеңеште, жогорку кызматтарга иштеп эмгектен жатышат десек болот. Ошондуктан келечекте мыкты кыргыз элиме кызмат кылам деген бүтүрүүчүлөрдү албетте биз өзүбүз журналистика адистигинде күтөбүз. Ушул азыр көп тарапта иштеп аткан жогорку кеңешчиси иштеп атат экен. Бир нече адамдардын аттарын атап өтүңүзчү. Биздин сыймыктануучу адамдар деп. Албетте эң башкыларды, эң биринчилерден болуп эле айта турган болсок, бул жогорку кеңеште иштеген Жанар Акаевди айтабыз. Албетте бул дагы биздин адистиктен бүткөн. Анан дагы бүгүнкү күндө ЛТРдин орун басары, ютубер Адыл Акжол уулу жана башка да бир топ биздин журналистика адистигинен бүткөн сыймыктануучу агаларыбыз бар. Демек силердин башы куралыңыздар албетте тил. Тил албетте эң башкысы тил. Урматтуу студенттер, эгер келечек дагы дал ушул медиа тармагында иштемесеңиздер, корреспондент болобу, алып баруучу болобу, анда силерди кыргыз филологиясы жана журналист факультетинде күтөбүз. Урматтуу достор, дал ушул факультетте улантабыз. Жанында деген Эжеке, дал ушул журналистика кафедрасынын башчысы, адашпасам. Эжеке, бүгүн майрамдык маанай кандай? Жакшы элеби? Майрамдык маанай сонун. Бүгүн ушул Ош мамлекеттик университети кезектеги билим фестивалын өткөрүп жатат. Буга ушул түштүк чөлкөмүндөгү Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынан келген мектеп бүтүрүүчүлөрү тартылган. Андан сырткары быйыл билим фестивалына ушул белгилүү инсандар, Кыргызстанга эмгеги сиңген бир канча мыкты илимий кызматкерлер чакырылган. Ал атайын башкы корпустун базында конференцияда жүрүп жатат бул иштер. Адистик боюнча кайрылып өтсөк, адистик биздин кыргыз филологиясы жана журналистика факультети. Факультетте кыргыз тилчи жана адабиятчы мугалими жана журналисттер даярдалат. Кесипкөй, өз ишинен мыкты ишмерлери, илимдин докторлору, кандидаттары сабак берет. Эгерде ушул элге кызмат кылам деген патриот инсандар болсо, биздин факультетке келип тапшырсаңыздар жаңылбайсыздар. Аябай сонун мыкты мүмкүнчүлүктөр бар, мыкты шарттар түзүлгөн. Мисалы, азыр Ошмода окуп туруп эле өзүң каалаган бир канча чет жактарга чыгып, академиялык мобилдүүлүккө окуп келүүгө болот. Ошмо анын ичинен журналистика адистиги быйылкы окуу жылында Өзбекстан мамлекетинин 2 окуу жайы менен жана Казакстан университети менен атайын меморандумдарды, кызматтык меморандумдар түзүп жатабыз. Мындан сырткары практикалык көндүмдөрүн арттырууга дагы мыкты шарттар түзүлгөн деп баса белгилөөгө болот. Бизде деген ушул Кыргызстандын чегинде гана эмес, башка дагы сырттарга чыгып, тажрыйбасын арттырууга, практикалык көндүмдөрүн арттырып келүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Уважаемый абитуриент, если ты хочешь выступать на публике, хочешь стать журналистом, блогером или ведущим, то специальной журналистики для тебя. После окончания ты можешь построить свой бизнес, можешь построить даже карьеру и можешь даже работать в жогорку кеңеше, как наш депутат Жанар Акаев. Специальной журналистики ждет тебя. Бүгүн сиздерди билим майрамы менен кайталангыс кей куттуктайт. Саламатсыздар, урматтуу Ош шаары, урматтуу Ошмо, барсыздарбы? Сиздин баштан менин гана өтпөгөн, сезимиңди жаш жүрөгүң өртөгөн. Айтайын деп дарманым жок айтышка, башты салып кайра барышка. Биздин баштан менин гана өтпөгөн, сезимдеги нелер гана чөктөгөн.
Қансияда жашо белек. Браво, достар! Қансияда жашо белек. Тарынбағын тағдың, тарынғанда айтшы жаның не пайда. Бұл күні нечемді таң атаған, өзің кешіре біл садағал, сен қайғырма. Өмір қалдыны, өмір жандыны, садаға саған алған. Садаға сен қайғырма. Өмір қалдыны, өмір жандыны, садаға саған алған. Қансияда жасыл белек, ар біріңерге арнайым. Қансияда ошму келінер жолу. Yaşıl belek, karşıda bilim kanday görünür. Çok rahmat. Сұраныш бар эле. Жана лотереядан Элиза деген кызыбыз утуп алып, ректордун колунан белек алмак. Анан Элизаны таппай калдык, чын айтсак, Элизаны араң таптык. Ошо Элизага бир приз тапшырып койбойсузбу? Макул. Элиза, кол жагылар болсун. Кайсыл жактасыз? Келиңиз бул жака. Бизге белек, жакшы окуңуз, бар болуңуз, келечегиңиз кең болсун. Чоң рахмат. Белгилүү журналист, интервьюер, блогер, пабликмейкер Назира Айтбекова кол жагылар болсун. Жана ошондой эле белгилүү дизайнер, стилист, көптөгөн кароо сынактардын жеңүүчүсү Замира Молдошова. Саламатсыздарбы? Кадыкей ырдап салды, сиздер сүйлөңүздөр анда. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен бардыгыңыздарды бүгүнкү билим майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерди көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Негизи эле Ошто аябай сүйөм. Атай ушул жака эс алганы, эркелегени келем дегендей. Эми билим бул өтө маанилүү достор. Эгерде жашооңуздун өзгөрүшүн кааласаңыздар, бийиктегиңиздер келсе, жана бул жашоонун ээрчимеси эмес, кожоюну болгуңуз келсе, курмандыгы эмес, башында тургуңуз келсе, анда сөзсүз түрдө билим алыш керек. Жаштар кандайсыңар? Маңдайыңар кандай? Күн аябай тийип атат, Баарга рысып кеттиңер. Мен силерге кичине азыраак кылып айтайын. Жашоодо адам бактылуу жашайм десе, болгону гана кесипти туура тандаш керек. Азыр силер ошол нерсени турасыңар, туура кесипти тандадыңбы деп өзүңөргө суроо беришиңер керек. Эгерде силер туура кесипти тандасыңар, анан сүйгөн кишиңер менен жашасыңар, болду, силер өмүр бою бактылуу болуп жатасыңар. Акжол Бекназаров. Урматтуу абитуриент достор, биз факультет менен тааныштырып улантабыз. Юридикалык факультет деген укканда биз башыбызга эмне ойбозго эмне келет? Сот, прокурор, милиция, дал ошол факультетибизди жакыныраак салып таанышабыз. Ассалам алейкум, амансызбы? Тынчпы? Бүгүн билим майрамыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Ошму юридикалык факультет боюнча кыскача айта кетсеңиз. Ош мамлекеттик университетинин юридика факультети 2022 жылы юридикалык институт менен кошулгандан бери потенциалы жогорулады. Сандык сапат боюнча дагы студенттер, окутуу профессорлук курамдагы бир топ ийгиликтерге алдыга жылыш жүрүп жатат. Өзүңүздөр билгендей эле бүгүн биз Билим Фест 2023 фестивалына катышып жатабыз. Соответственно, бул жерге келген окуучуларга биз чыныгы юридикалык билимди алгысы келсе, квалификациялуу юрист болгусу келсе, биздин юридикалык факультетке келип тапшырса болот. Окуу мөөнөтү бакалавр багыты боюнча, юриспруденция багыты боюнча 5 жыл окушат. Сырттан окуу бөлүмү дагы бар. Андан сырткары соттук экспертиза жана
бажы иши багыттары боюнча дагы окуса болот. Алардын юриспруденция бакалавр багытынан айырмачылыгы алар 5 жыл окушат, диплому жогорку билимдүү болот. Тагыраак айтканда алар кийин магистратурада окубай эле жогорку билимдүү болуп чыга келишет. Азыр батам байкап атам да, көпчүлүк студенттердин, окуучулардын көпчүлүк бөлүгү ушул жерде да. Эмнеге бул жерде кызык көпчүлүк топтолуп атышат? Өзүңүздөр көрүп жаткандай бул жерде соттук экспертиза багытына керектүү буюм тайымдар жана кылмыш болгон жерде табылган куралдар жана башка окко атуучу куралдар коюлган. Бул болсо универсалдуу чемодан деп коет. Тергөөчүнүн же болбосо эксперт криминалисттин чемоданы. Окуя болгон жерде, кылмыш болгон жерде биринчи ошол чемодан менен келип адамдардын издерин аныктоо, окуянын иликтөө боюнча ушул шаймандар колдонулат. Андан сырткары бул жерде соттук баллистика деп коет. Бул ок атуучу куралдарды окутуп үйрөтүүчү илим болуп эсептелет. Ошол үчүн ок атуучу, жардыруучу заттардын макеттери коюлган. Бул жерде боевой жок, макеттер. Анан бир мисал көрсөтөбүз бага, Хорошо. Силерге бир жөнөкөй эле мисал келтирейин. Эксперт криминалист окуя болгон жерде адамдын калган изин табат. Мен силерге примерно таап берейин, Шарикти берсем. Эгерде бул шарикте адамдын колунун изи калган болсо, аныктоо үчүн эмне кылабыз? Бизге магнитный порошок керек болот. Мисал дейли, мен бир кылмыш кылдым дагы кокусунан ушул шарикке изим калтырып койдум. Эми кантип аныктаса болот бул нерсени? Магнитный порошок менен, кисточкасы менен акырын изилдей баштайбыз. Жакыныраак тартсаңар да болот. Мына характерный адамдын колунун издери пайда болду. Окуя болгон жерде же болбосо кылмыш болгон жердеги кылмышкердин калган колунун издерин дал ушинтип табууга болот. Андан сырткары дактилоскопия деген бар. Дактилоскопиянын пайдасы ушул адамдын колунун издери аркылуу кийинки кылмыштардын алдын алууда колдонулуучу процесс болуп эсептелет. Кандай? Мен ойлойм, окуучулар кызыгуусу жакшы болот деп ойлойм, Абдан кызыктуу болот да, айрыкча соттук экспертизага ыктап атышат. Анткени кылмышты кантип иликтесе болот, кантип кылмышкер жок болуп ошол кылмыш болгон жерден эле ошол кылмышкерди таап келүү кандай деген кызыктуу суроолорду берип атат. Андан сырткары азыркы учурда билесиздер, бажы органдары кадрларга аябай керек болуп атат. Ошондуктан булардын көпчүлүк сураган маалыматтары бажы иши, соттук экспертиза, анан юриспруденциянын бүткөндөн кийин кайсыл жерде иштей алабыз деп. Урматтуу достор, мына ошол жабдыктарды көрүүгө мүмкүн. Мен ойлойм, мындай нерселер менен окуучуларды оңой эле ынандырса болот деп. А биз факультеттин тааныштыгын улантабыз. Кийинки факультетке өтөбүз. Мы продолжаем наш эфир. Вперед, абитуриенты! Мамакеев атындагы санатория ден соолукту чындоо үчүн 10 күндүк жолдомо ойнотобуз. Ошондой эле Жалал Абад курортуна 10 күндүк жолдомо беребиз. Анан Ташкентке жолдомо ойнотобуз. 1156 Абдыкадыр Осмоналиев, билим 0702 Абдыкадыр барбы? Куттуктайбыз. Луиза Нурбек кызы. Куттуктайбыз, Луиза, кайсы жактан келдиңиз? Билим лицей, кол чабалар болсун. Ташкентке жолдомо ойнотобуз. Жанеля, келбейсизби сатмага? Ташкентке жолдомо ойнотобуз. Куттуктайбыз. Көп убакыт өтпөстөн Ошмонун бардык таланттарын топтогон, билим берип окуткан искусство факультетине келип калдык. Ассалам алейкум ага. Бүгүнкү майрамыңыз менен берет. Бирге болсун. Искусство факультети боюнча маалымат бере кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мектеп пособасынан жаңы аттаган бүтүрүүчүлөр. Эгерде сиздер
чыгармачылыкка, искусствого кызыгып бизге келсеңиздер, бизде искусство факультетинде дизайн кафедрасы, интерьер, художник, эстрада, билим берүү и киноакадемия, режиссура бөлүмү бар. Бул жерде бизде биздин студенттер үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Анан дагы биздин бир 50ден ашык мамлекеттер менен сырткы байланыш, мобилдүүлүк боюнча алар менен дагы байланышы түзүлгөн. Ал жакка барып билимиңерди өркүндөтүп келсеңиздер болот. Эгерде сиздер чында ушу чыгармачылыкка кызыгып, дизайнерлик болобу, художник болобу, эстрада, режиссура ошолорго кызыгып келсеңиздер, биз сиздерде бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беребиз и бизге келип тапшырып, чыныгы искусствого салым кошуп кетүүңүздөрдү каалайбыз. Демек, дал ушул маданият чөйрөсүн каалагандар, маданият чөйрөсүндө жүргөндөр, сиздерди күтөбүз. 279. Омат, куттуктайбыз. Велосипед сиздики. Рахмат. 828. 828 номер. Ноутбук. 1. 341. Bir kıykırığı koyup kaldık. 341. Cenişay İsmailova, Gaparov mektebi. Бүгүнкү биздин иш-чара силерге жаккан болсо, катуу кол чаап кыйкырып койгулачы кана. Ой, молодцы. Биз Ош мамлекеттик университети сиздерди күтөбүз албетте. Бүгүн таанышып чыктыңыздар. Буюрса, эгерде Ош мамлекеттик университетине тапшырганса болсоңуздар, адашпайсыздар. Бардык багыт, бардык адистиктерди окуганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Мен дагы бир жолу айткым келет. Ош мамлекеттик университетинде окуп атып, биздин өнөктөш болгон дүйнөдөгү бардык университеттерге барып окуп келгенге мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ийгилик болсун, жол чыкканча. Мен Ошмуну эмне үчүн тандадым аттуу конкурсунда коюлган бардык талаптарды мыкты өз деңгээлинде аткаргандыгы үчүн жеңүүчү деп Кеңеш орто мектебинин окуучусу Нурайым Саттарбекова iPhone 13 үлгүсүндөгү смартфон менен сыйланат. Мен дагы сиздерге Ошмуну сунуштайт элем. Мен дагы өзүм өрүсө Ошмуга тапшырамын деген ойлорум бар. Кыргыздын жүрөгүндө Ошму бар. Урматтуу достор, биз алыстабайбыз. Потому что сегодня в Волжгу пришли очень много абитуриентов, приехали с разных регионов и областей. Андай эмесе, дал ошол абитуриенттерден бир сурамызды жүрүп көрөлү. Жду с нетерпением. Давайте начнем. Как вам наш Русский государственный университет? Какие ощущения, какие впечатления у вас остались? Очень интересно. Спасибо за представление. Такие ощущения, что мы не описаны словами. Спасибо. Я узнала много вариантов, которые могу посетить. Спасибо большое. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Саламатчылык, Сайкал. Сайкал. Кайсы мектептен келдиңиз? Өмүрзаков мектебинен келдим, Өзгөндөн. Өзгөн шаарынан, Демек, Ошму эмнеси менен сизге жакты? Ошмуда доступ көп болсо керек деп элем, башка өлкөлөргөчү. Ошонусу менен жагат. Анан Оштогу эң популярный университет десем болот да. Демек, сиздин тандооңуз Ошму. Ошму, Кайсы адистик? Дизайнер.
Демек искусство болуш керек эле? Ооба, искусство. Сизге ийгилик анда? Жок. Кайсы мектептен келдиңер? 14-мектеп. 14-мектеп? Силерге ошмо жактыбы? Ооба. Ошмого тапшырасыңарбы? Буйруса. Кайсы кесипке тапшырайын деп атасыңар? Кайсы факультетке? Психология факультети. Бүгүн мындай жакшы эле маалымат ала алдыңыздарбы? Бүгүн өтө жакшы маалымат беришти. Ар бир факультетте барып өзүңүздөр сурадыңыздарбы же ичиңерден ушул кесипке тапшырсам деп өзүңөр барып сурадыңарбы? Өзүбүз барып сурадык. Кайсы жактан келдиңер? Кара Сууттан. Кайсы мектептен? Токтогул. Ошмо силерге жактыбы? Ооба. Ошого тапшырасыңарбы? Ооба. Кайсыл кесипти аркалайын деп атасыңар? Инфак. Инфактыбы? Эмне үчүн? Англис тил жагат. Англис тилби? Возможность бар. Ооба, возможность бар туура. Рахмат чоң. Мектептен келдиңер? Саламатсыздар, биз билим лицейинен келдик. Ошмонун билим лицейинен. Ошмонун билим лицейи. Ошмого тапшырайын деп атасыңарбы? Кудай буйруса, Кайсыл факультетке, кайсыл кесипке? Кудай буйруса медицина факультетине тапшырайын деп атабыз. Ошо биз билим лицейинен келип, биздин окуучулар, таланттуу окуучулар өздөрү билгендей эки сертификат алып койду, активдүү катышып. Баарыңыздар ойноңуздар, бүгүнкү иш-чара сонун. Бул кандай сертификат, бул путевкабы? Өкөтең ооба, бирөөсү Жалал атка, бирөөсү Мамакеевке жолдомо Кантип экен. уттуңар? Биз окуучулар активдүү катышты эле, ошол маселелер бар, маселелерди чыгарып, ошонун конкурсуна катышты, ушунун бөлектер ушинтип өтүп алды. Бул жака бир эле окуучу барып эс алып келет, же? Ооба, окуучулар өздөрү бир эле окуучу өзү Бир эле окуучу. Ооба. Эки окуучу, экөө утуп алды ошол. Кандай мындай сезимдер болду утканда? Сезимдер болду, биз ошо жакшы колдоп атабыз. Көпчүлүк адамдар караганда биз жакшы колдоп, өзүнүн досторубузду сүйүнүп, азыр жууп беребиз атышат досторубуз. Рахмат чоң. Мен атым Гүлжан. Кайсыл мектеп? Кумаралиевна Мамбекова орто мектебинен келдим. Демек, бүгүнкү иш-чара боюнча ачык эшик кандай өтүп атат? Мана кандай дегендей? Мана аябай сонун, негизинен келгенде аябай оюмдагыдай чыкты, аябай кызыктуу болуп жатат. Оюндар менен аябай жагат. Демек, азыр сиз пландаштырып атасыз, Ошмого тапшырам деп ойлосуз, Ооба, мен өз негизинен келгенде врач болгум келет, кичинекейинде болгум келген да, андан кийин 9-класстардан уже Ошмого тапшырам деп даярданып, азыркы чыкты. Ошондо эле чечим чыгарып койгонсуз, Ооба, ошондо эле даярдан азырга чейин ушул Ошмонун жол тапшыруу жол жоболоруна кызыгып, азыр ошо. Үй бүлөңүздөгү башкалар да Ошмоду окуган туугандарыңыз болсо керек, бир туугандарыңыз. Эми менен келгенде эжем ошемпуда окуйт, анан мен өзүм бирок Ошмонда окугум келет. Калгандары чоң. Рахмат. Аны ийгилик сизге. Рахмат. Кандай болуп атат? Жакшы эле, баары жакшы. Эчиге мына ачык эшик эмнеси менен жагып атат силергечи? Өзгөчө. Өзгөчөсү чемдей, билбейм, башка университеттерге караганда маанилүү болду. Окуу жайлар көп экен, эми издеген суроолорубузга да жооп таба алдык. Кызыктуу болду. Жакшы эле го дейм, кошулам. Анан, силер кайсы мектептен келдиңиздер? Кулбаев. Сиз да Кулбаевтан, Ооба. Демек, оор тапшыргандан кийин силердин тандооңуздар бул Ошмо, Кайсы адистик? Туризм. Деп ойлогом, бирок экономист. Экономист, сизде? Медицина. Медицина. Ошо тармакка кызыгасыз? Рахмат. Демек, буга чейин дагы бир туугандарыңыз, агаларыңыз, эжелериңиз окугандар болду беле бул жакта Ошмода? Жок. Сиздер биринчи, братан болгон. Сага сизге ийгилик. Давайте. Дорогие наши зрители, сегодня был очень запоминающий день для нас и для Ошского государственного университета. Достар, биз силерге аз да болсо жагымдуу маанат тартып деген ишеничтебиз. И, конечно же, мы надеемся, что мы дали все возможные информации абитуриентам. Дорогой абитуриент, выбор всегда за тобой. Анткени миң деген абитуриент Ошмону таанады. Ошмого тапшырамын деген ойлорум бар.